Жашооңуздун тартибин оңдоп коет. Bir ayet sizin barda kaygınızı çeçip koyuyor. Tübölüktü ahiretinizi çeçip koyuyor. Bir ayet. Oşonluktan Kur'an'da hiç kaçan taştabaş gerek. Anıtkendi Kur'an nur, Kur'an hidayet. Allah'ın tarafından verilgen tuğra joldama. Kur'an-ı Kerim'den kasiyeti tügöngüz. Berekesi, nuru, keremet, mucizaları, açılışları, adamdın an sezimi öttük içindeki. Kur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın özünün sözü de. Şunun için inşallah özgöçü tünkü uçurda Kur'an oku. Tahajjudda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir para, 2, 3, 4, 5 para bolğonda da şunday okuytele. Kur'an'da açan beyiştin ayatlarına gelse Allah Ta'ala'dan dua kılıp suraytele. Dozoktun ayatın canından ötüp baratsa toktop durup bana tileytele. Kança kıyamda olsa oşonço rüküde olotele. Kança rüküde olsa gayra kovma turganda oşonço olotele. Kança olsa secdede oşonço olçu. Elesetiңiz Peygamberimizin namazı kanday. Namazı oңolгон adamdın жашоосу oңолот. Namazı buzulsa жашоосу buzulат. Жашоо деген эки жашоо. Вактынча түбөлүктүү. Эки жашоо тең. Оңолуусу намаз менен, buzulusu namazda talqalagan menен. Allah ушундай байлап койгон. Allah менен байланыша турган, Allah менен сүйлөшө турган, кулчулукту көрсөтө турган, моюндай турган, ибадатты аткара турган, улуу ибадаттардын эң улуусу намаз. Инна нашиятал лейли хия ашаду ват'ау ва aqwamu qila. Албетте шек күмөнсүз түнкү туруу бар го, түндөгү. Бул ушул намазга туруу, бул Алла Субханаху ва Тааланын алдында бул напсини басканга өтө таасирлүү, күчтүү. Алла Таала менен сүйлөшүүгө бул катуураак, тезирээк, адамдын үнү, жүрөктөгү доошу Аллага жеткенге тезирээк. Aqwamu qila. Эң туурараак, эң түзүрөөк деген сөз. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, Алла Субханаху ва Таалага биз чексиз шүгүрлөрдү кылып жашайлы. Бүгүнкү күн Алла Тааланын бизге жашообуз бар экен. Канча деген адамдар көз жумуп кетти. Азыр ушундай заман болуп калды. Бирөө өлсө, мурда киши таң калчу элек, азыр таң калбай деле калды. Азыр миңдеген адамдар кырылып кетсе деле, чочубай деле, ыйлабай деле, таасирленбей деле, сабак албай деле калдык да. Жанында адам өлсө да сабак албай калдык. Тооба кылдым, кыяматка жакын ушундай болуп калат экен. Ким өлдү? Тигиби? Качан? Ушинтип эле калып кете берет экен. Сураган киши жок. Аллаху акбар. Мейли ал өттү го, өттү. Бизге эмне сабак? Бизге эмне сабак? Биз өтпөй тургандай болуп жашап атабыз. Жок туугандар. Дүйнө менен коштошо тургандай болуп жашашыбыз керек да. Жүрөктө ошон үчүн бир адамга да зулумдук кылбайлы. Бирөөнүн акысын жебейли, бирөөгө басмырлап, бирөөнү кемсинтип, маскарлап, шылдыңдап, жамандык кылып, зулумдук кылып, кордоп, куугунтуктап, кандай гана болбосун. Жок, өзүбүздүн жаныбызга зулумдук кылбайлы, башкаларга зулумдук кылбайлы. Алла Субханаху ва Таала чексиз шүгүрлөрдү келтирип, я Алла деп Алланын неаматтарын туура иштетейли. Бирөө сураса, "Кейфа халук?" Авалың кандай, денсаулык кандай десе, "Алхамдулилла" дейбиз. Жөн эле "Алхамдулилла" деп койбой, сезим менен алдыбыздагы неаматтарды көрүп, артыбыздагы неаматтарды көрүп, оң жагыбыз, сол жагыбыздагы неаматтарды көрүп туруп "Алхамдулилла" дейли да. Алла Тааладан коркуп "Алхамдулилла" дейли. Я Алла ушу неаматты алып койбосун депчи. Алла Тааладан үмүт этип, ушу неаматты дагы көбөйтүп берсе экен деп, кызыгып "Алхамдулилла" дейли. Бул "Алхамдулилла" башка "Алхамдулилла". Алла Таала баарыбызга өзүнө шүгүр кылуучулардан, Кур'ан-ы Карим менен достошуп, сырдашып, Куранды окуй тургандардан кылсын, амин баарыбызды. Өткөндө сабакта Хужурат сүрөсүн өтүп аттык. Хужурат. Бүгүн Кудай кааласа ошо Хужурат сүрөсүндөгү адептер, өзгөчө жашоо тиричиликтеги касиеттүү адептер, момундар пайгамбарыбызга кандай адепте болуш керек? Пайгамбарыбыз өтүп кетти, бирок пайгамбарыбыздын хадистери бар. Пайгамбарыбыздын дини бар. Пайгамбарыбыздын үммөтү бар. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн өтсө да кабырында тирүү. Кыямат күнү өтө узак эмес, жакын эле.
келе тургандардын бардыгы жакын. Ошондо пайгамбарыбыздын шапаатына баарыбыз көз каранды, көзүбүз баарыбыз пайгамбардын шапаатына муктаж болуп турган күн бар. Өткөнкү сабакта айткан элек, Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде Ба'дауду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Я эйюхаллазина аману, эй иман келтирген. Ла туқаддиму байна ядайиллахи ва расулих. Силер Аллахнын элчисин алдын өтпөгүлө. Ваттакуллах, Алладан коркуп тургула. Инналлаха самиун алим, Алла Таала шеккүмөнсүз. Угучу, билүүчү. Бүгүн Кудай кааласа, экинчи аят: Я эйюхаллазина аману ла тарфау асватакум фаука саутин наби. Эй иман келтиргендер, бийик көтөрбөгүлө үнүңөрдү. Фаука саутин наби, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үнүнөн жогору. Имандууларга сабак берип атат Алла субханаху ва таала. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үнүнөн үнүңөр жогору көтөрүлбөсүн. Вала тажхару лаху бил каул кажахри ба'дикум ли ба'дин ан тахбата а'малукум антум ла таш'урун. Жана катыгыраак сүйлөбөгүлө пайгамбардын алдында. Кандай бири-бириңерге силер катыгыраак сүйлөгөндө. Ан тахбата а'малукум ва антум ла таш'урун. Силер билбеген амалыңардын баардыгы текке кетип калбасын. Пайгамбардын алдында адепсиздик кылып, кылган жакшы иштериңер, соопторуңар барды нолго түшүп калбасын. Нолго түшүп калбай эле дагы Алла Тааланын азабына кириптер болуп калбагыла. Алла пайгамбарды сыйлап аткандан кийин, периштелер пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды сыйлап аткандан кийин, эй мусулмандар, ач көздү. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын даражасы, мартабасы, ошону силер сыйлап билгиле. Адеп, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кандай адеп болуш керек? Мына сахабалар аркылуу кыямат күнгө чейин келе турган үммөткө Алла Таалам адеп үйрөтүп атат. Бул аятта. Буга чейин сөздө, амалда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан алдын өтүү, шашып, жана башка тыюу салган эле. Ал эми бул жерде болсо катуу эскертүү болуп атат. Амалыңар текке кетип калат, канчалык чоң болбосун, көп болбосун, жогору бийик болбосун, кылган амалдарыңар бардыгы текке кетип калат. Амал текке кеткен түшүнөсүзбү? Мындай да, мээнет кылып таптыңыз, ошонун баарын дарыяга кызып бердиңиз. Кандай деген чоң арман. Бардык нерсени бүтүрүп туруп анан кийин үйдү салдыңыз, үйгө кирбей дүйнөгө кетип калдыңыз. Дүйнөдөн кетип калдыңыз. Бардык нерсени бүтүп арып туруп. Амал текке кеткенде Алла эчтекеси калбаган. Демек амал келип текке кетет экен да. Кандай? Капырлыктан текке кетет. Жакшы амалдарды кылып жүргөн, мечиттер салып жүргөн, медреселерди салган, ибадаттарды кылган, Кур'ан окуган, жетим жесирлерге тамак берген, өтө көп жакшы иштерди кылып жүргөн, зикирде, башкаларда Кудай сактасын, алиясу билlah. Эгерде бул динден чыгып кете турган болсо, кылган жакшы иштердин сооптору бардыгы текке кетет. Бул жерде айтып атат Алла Таала: "Ан тахбата а'малукум ва антум ла таш'урун." Силер пайгамбардын алдында катуу сүйлөбөгүлө, үнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө. Билбей калышыңар мүмкүн, амалыңардын баары текке кеткен. Ушул жерде Абу Бакр Сыддык разияллаху анху ушул аят түшкөндөн кийин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келип айтты: "Я Расулаллах, болду, мен сиз менен шыбырлашып сүйлөйт го. Өлгөнгө чейин төркүшүндө сүйлөйм" деди. Өлгөнгө чейин шыбырлашып, сырдашып, бирөөнүн кулагына сүйлөйсүң, ошондой сүйлөйм. Hazreti Umar да өтө чоң сабак, чоң эскертүү берилген да. Бул жерде бизге дагы эскертүү бар. Пайгамбарыбыздын хадис айтылып атканда ызы чыгылбаш керек. Пайгамбарыбыздын мечитинде үндү көтөрбөш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жанна салават айтып барганда кыйкыр өкүрүп бакырбаш керек. Амалың текке кетип калат. Бүгүнкү күндө да адепсиздиктен, билбестиктен көптөгөн жакшы иштерден кур калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн мынакей сабак Кур'ан-ы Каримдеги бул аятта айтып коюп атат: амалың канчалык көп болбосун, канчалык жогору болбосун, текке кетип калышынан корккун.
Алла Таала бул жерде биринчи чакырыкта я юхаллазина аману деп Алла Тааланын элчиси, Алланын элчисинин алдына өтпөгүлө. Сөздө, амалда деп эскертүү берген менен ушул жерде дагы айтып атат, буну бир ойготуу, эскертүү максатында имандуулар билсин. Бул жердеги негизги иман деп я юхаллазина аману, эй имандуулар деп Алла Таала кайрылып атат. Буда кабар бар да, эки чакырыкта тең кандай толук көңүл бурууга чакыртат Алла Таала. Толук көңүл бургула. Себеп ушул тыюуга түшүп калбагыла. Алла Таала кайсы нерседен мусулманды тыюу салган болсо, Алла субханала ва таала кайсы нерседен тыюу салган болсо, мусулманды токтош керек да ошол жерде. Бул жерде айтып атабы? Ла тарфау асватакум дедиби? Үнүңөрдү бийик көтөрбөйлө. Фаука саутин наби, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үнүнөн жогору бийик көтөрбөйлө. Болду. Пайгамбарыбыздын хадиси, бул жерде чоң сөз бар да. Пайгамбарыбыз хадис айтылгандан кийин болду. Оюңуз, акылыңыз, көз карашыңыз чөнтөгүңүздө болсун. Пайгамбардын сөзүбү? Мен оюмча мындай болуш керек эле, мындай деп. Жок. Ал эң акылдуу, ал эң билимдүү. Эң билимдүү, эң данышман, эң акылдуунун алдында сиздин биздин оюбуз, сөзүбүз, көз карашыбыздын орду каякта? Алла Тааланын даражасын көтөрүп, бардык пайгамбарлардын пайгамбары кылып койгон, бардык пайгамбарлардын имамы кылып койгон, адамзаттын сыймыгы кылып койгон, сиздин биздин акылыбыз кайсыл жерде? Бардык пайгамбарлардын илимин бириктирсең, ошол жерден биздин пайгамбарыбыздын илими башталат. Ошондой улуу пайгамбардын сөзү алдыга келсе, бүгүнкү күндө да ушундай адамдар бар, дүйнөдө мындай жок эмес. Эми мындай өзүнүн дооруна жараша айтыптыр да. Алиязу билля, этияттаңыз, таксыр. Бүткүл аламдын рахматул лил аламин. Ушундай адам сөз сүйлөп атат. Пайгамбарыбыздын хадисине сын айтканга, тигиндей мындай дегенге, акыл кошконго, ой калчаганга акыбыз жок тугандар. Мына жерден жакшы сабак алыш керек болду. Өтө чоң эскертүү бар. Пайгамбар сөзү болду. Алымдар иншалла фукахалар, Абу Ханифа рахматулла, имам Шафии, имам Малик, имам Ахмад ибн Хамбал, ана ошолор териштирип турган. Пайгамбарыбыз да мындай хадиси бар эле. Ушул хадис бул мынал ордунда амал кылынат, бул мындай ордунда амал кылынат, бул мурда айтылып, бул кийин айтылган деп ал териштире турган, талдай тургандар алар өзүнчө бөлөк алар. Бирок сиздер биздерге акыбыз жок. Ошон үчүн ар бир хадис биздин көзүбүздүн кареги. Бизге эмне? Улуу адамдар айткан. Алла Тааланын тарабынан рисалат, пайгамбардын тарабынан балак, биздин тарабыбыздан таслим. Не дегени? Алла Тааланын тарабынан берилди рисалат. Өкүмдөрдүн бардыгы. Пайгамбар жеткирди. Сиз биздин ишибиз моюнга алып эле баш ийүү да. Ат-таслим ва таа. Моюнга кабыл алыңыз да болду, баш ийиңиз болду, башка кереги жок бизде. Себеп Алла субханаху ва тааладай мээримдүү зат жок. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө канча мээримдүү. Ан-набию аула бил муъминин мин анфусихим. Сиздин атаңыз, апаңыз, бир тууганыңыз, бала чакаңыз биякта турсун, пайгамбар сиз өзүңүздүн жаныңызга канча мээримдүү болсоңуз, андан дагы мээримдүүрөөк деп атпайбы? Биздин өзүмдүн жаныңа сиз канча күйөсүз? Мен канча күйөм? Пайгамбарыбыз андан дагы күйүмдүүрөөк. Андан дагы боорукерирээк. Андан дагы ырайымдуураак. Ушуну түшүнгөндөн кийин, анан кийин пайгамбардын сөзү саллаллаху алейхи ва саллям кылган амалына ана маани. Ушу эки чакырыкта тең Алла субханаху ва таала, толук көңүл бургула деген чакырыкта. Маани бергиле, кош көңүл болбогула. Кош көңүл. Пайгамбардын алдында үнүн бийик көтөрүп койгонго тыюу салынып атса, сиз кандай деп ойлойсуз? Пайгамбардын сөзүнө аны жок, мындай эмес, мындай болуш керек деп ой кошкон. Өзүнүн акылын айткан, ага кандай деген чоң коркунуч бар тургандар, чоң эскертүү бар ага. Үндү көтөрүүгө, катык сүйлөгөнгө уруксат бербей атса биякта. Хужурат сүрөсүндө мына 1-2 аятта кандай деген. Мүмкүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийин эле сүйлөдүң, алдына озгон жоксуң. Бирок ошондо дагы сен сүйлөгөн өзүңдүн өлчөм тарзи бар го, ошондо этияттап сүйлөш керек. Туура сөз сүйлөгөндө дагы ошонун өзүнүн
лахжа деп коебуз. Не деп коет эле? Акцент бар го. Кээде бири жакшы эле сөз, анын акценти жаман. Катыгыраак коюп басат да. Жок. Пайгамбардын алдында анын өтпөйт. Пайгамбардын алдында туура сөз сүйлөгөнүндө дагы сунуш иретинде, сунуш катарында жумшак сөз менен, акырын сүйлөгөнгө турган. Ананы үйрөттү сахабаларга. La tarfa'u aswatakum. Көтөрбөгүлө үнүңөрдү дейт. Фаука саутун наби, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үнүнөн жогору дейт. Момундарды тыюу салып атат бул жерде. Пайгамбарыбыздын үнү көтөрүлсүн, силерге жогору болсо эчтеке эмес ал. Демек сүйлөгөндө үнүңөрдү пас кылгыла, төмөн кылгыла, сүйлөшүүдө жана башка. Wala tajharu lahu bil qawl. Катыгыраак сүйлөбөгүлө ага. Сөздөчү, кажахри бa'дикум ли бa'дин, кээ-бириңерге катыгыраак сүйлөгөндөй. Андай кылбагыла дейт. Бул аяты карима, улуу аятта Алла субханаху ва таала момундарды пайгамбар Мухаммад алейхиссалам менен катуу сүйлөгөндө тыюу салып атат. Бири-бириңер менен катуу сүйлөшкөндөй, бири-бириңерге мындай кополораак дейип, үнүңөрдү көтөрүп, кыйкырып сүйлөп чакыргандай, андай болбойт. Пайгамбар деген ал Алла Тааланын тарабынан жиберилген, Алла сыйлаган зат, Алла даражасын көтөргөн зат, пайгамбарлар, периштелердин бардыгы урматтаган зат, силер дагы урматын ордуна коюп, эгерде иманыңар болсо, урматын ордуна коюп, таазимин ордуна коюп, сыйын ордуна коюп сүйлөгүлө. Үнүңөрдү пас кылгыла. Вал каулул лайин ал кариб мин хамс. Демек кандай? Жумшак сөз сүйлөнсүн дейт, шыбырлашканга жакыныраак дейт. Неге жакыныраак дейт? Шыбыраганга жакын, акырын сөйлөсүн. Эмне үчүн? Тахбибан ва таъзиман лаху ва ижлалан ли мaqami нубувватихи л хатима. Себеп пайгамбарыбызга таъзим этип, пайгамбарыбызга сый урмат көрсөтүп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акыркы пайгамбар экенин макамын ошону урматтап, даражасын билип турганда. Анткени Алла Таала пайгамбарыбызды бардык пайгамбарлардын үстүнө жогору кылган, алгачкы кийинкилерге дагы элчи кылган. Ошондуктан фаату антум айюхал муъминун албихи ал-мaqam хаккаху ма'ал адаб ва тауқир. Андыктан эй муъминдар, силер пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын макамы, даражасы, мартабасын, акысын бергиле. Адептүүлүктө таазим эткенде. Ва iyyakum min at-tasawul ва at-taqsir. Эй, кош көңүлдүктөн, кемчилдик кетиргенден сактангыла. Себеп дегенде азыркы сөзгө демек кантип десе, пайгамбардын атын атап, пайгамбардын кунияты менен, эй Мухаммад, эй Ахмад, эй Абул Касым. Жок. Алла я Расулалла деп аткандан сиздер жөн эле я Расулалла деңиз да. Я Наби, я Расул, я Айюхал Музаммил, я Айюхал Муддассир. Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыздын атын атаган эмесе. Абул Касым деп, Касымдын атасы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кунията Абул Касым деп коет эле, Абул Касым деп. Мынандай деп. Демек ушундан итияттагыла. Демек пайгамбарыбыздын сыпаттары менен кереметтүү, касиеттүү, урматтуу сыпаттары бар, ошолор менен силер чакыргыла деп үйрөтүп атат. Вала тажхару лаху бил каул мааниси ушул. Силер катыраак сүйлөбөгүлө пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга. Бири-бириңер менен катуу сүйлөгөндөй. Баркын не дегиле дейт? Я Наби Алла, я Расулалла деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам айтканда дагы Мадинага барганда, Рауза-и Шарифтин жанына барганда ушинтип: Ассаламу алейка я Расулалла, ассаламу алейка я Мухаммад деп болбойт. Ассаламу алейка я Ахмад, ассаламу алейка, ассаламу алейка я Расулалла, ассаламу алейка я Хабибалла, ассаламу алейка я хайра халқилла, ассаламу алейка я Расул Наби Алла. Им Алла субханаху ва таала өзү пайгамбарыбызга кайрылууда ушундай таазим менен, сыпаттары менен кайрылып атса, инсан бенделерге, үммөткө өзгөчө сиздер биздерге кантип биз кош көңүл бололу мүмкүн эмес да. Алла Таала бардык пайгамбарларды атынан чакырган.
Биздин пайгамбарыбызга кезек келгенде атынан чакырган эмес, сыпатынан чакырган. Түшүнүп болдубу? Алла субханаху ва таала барын атынан чакырган. Биздин пайгамбарыбызга кезек келгенде я айюхан наби, я айюхан наби деп, я наби деп, я айюхан наби. Ey пайгамбар деп. Инна арсалнака, биз сени жибердик бу дүйнөгө. Шахидан ва мубашшира. Биздер кандай деп жүрөт? Күбө кылып жибердик. Я айюхар расул, баллиг ма унзила илейка мин роббик. Ey пайгамбар, ey элчи деп. Я айюхар расул деп атат, я айюхан наби деп атат. Алла Тааланын, Алла өзү пайгамбарыбызга ошондой кайрылып атат. Сый менен, урмат менен Алла субханаху ва таала мартабасын ушундай улуу көтөргөн, улуу сыйлаган. Я айюхар расул, баллиг ма унзила илейка мин роббик. Ey пайгамбар, ey элчи, Алла айтып атат. Баллиг ма унзила илейка мин роббик. Робуңдун тарабынан канча саңа аят түшүрүлсө, ошону таблиг кыл. Таблиг деген мааниси жеткирген. Ма унзила илейк. Бардыгы толук түшкөндөн кийин аны жеткирет. Жок, эмне түштүбү Алладан жеткирген. 23 жылда Кур'ан түштү. Ай сайын, жума сайын, күн сайын, түнү күнү түшүп атты. Түшкөнүн пайгамбарыбыз жеткирип атты. Түшкөнүн пайгамбарыбыз кийинки аятты күтүп анан жеткирем, ойлонуп көрөйүн, топтолсун, жыйналсын, анан кийин билгенден кийин айтай. Жок, Алла Таала буйрук берди. Баллиг ма унзила илейка мин роббик. Робуңдун тарабынан эмне түшсө жеткирген. Эмне гана түшсүн, бир сүрө түштүбү, бир аят түштү, бир аяттын жарымы түштүбү жеткирген. Ва иллам тафал. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, эгерде bunday кылбасаң, фама баллагта рисалата. Анда сен пайгамбарчылык милдетин аткарбай койдуң анда. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellemдин милдети жеткирүү экен. Dünyaya gelgenden keyin Kur'an-ı Kerim Allah Taala'nın ayatın жеткирүү, болгондо да акысын берүү, тыбян, чечмелеп, ачыктап жеткирип берүү, түшүнүктүү кылып, эч кандай шек күмөнсүз кылып ушундай кылып жеткирип берүү пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын миссиясы ушул. Жоопкерчилиги ушул болгон. Кур'анда Алла түшүрдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буну жеткирди. Жеткирүүнүн аты таблиг. Жеткирүү. Пайгамбарыбыз айтты: "Баллигу анни валау ая", менин тарабымдан бир аят болсун, эми силер жеткиргиле деп биздин мойнубузга жүктөп койду. Мен го силерге жеткирдим. Сахабалардын бардыгын Мина өрөнүндө коштошо ажылыгында айткан: "Ала хал баллакту", мен силерге жеткирдимби? Алланын динин, Кур'ан-ы Керимин, аяттар, сүрөлөрдүн бардыгын жеткирдимби? Сахабалар бардыгы бир добошто: "О Алланын элчиси, жеткирмек турсун, акысын бердиңиз сиз. Акысын бердиңиз. Үммөткө жакшылык кааладыңыз. Башынан кайгыны жойдуңуз. Алланын жолунда сиз толук акысын бердиңиз" деп. Пайгамбарыбыз ошондо анан кийин дүйнө менен коштошуп жакын калган эле да. Не деди? Алла сен өзүң күбө бол деди. Мыналар айтып атышат жеткирдиң деп. Сен күбө болуп кой, кыямат күнү мына. Аллахумма шахад деди. Мина өрөнү, Меккенин жанында Мина деген өрөн бар. Ажыга барганда билишет. Пайгамбарыбыз хутба берип, ошодон кийин 80 күндөн кийин дүйнөдөн кайтты. Себеп дегенде Мина өрөнүндө Идажа Насрулла, Наср сүрөсү түшкөндө пайгамбарыбыз дүйнө менен коштошуунун кабары келген эле. Кабары келген эле. Кур'ан толуктанып уже бүтүп калган эле, бир аз аяттар уже ошо коштошууну ошо толук сүрө катары Наср сүрөсү бир акыркы сүрө болуп эсептелинет да. Ибн Аббас разияллаху анхудан кийин сураганда айтканда, бул жерде момундарга жеңиш, адамдардын хидаятка келүүсү деп элдин баары сүйүнсө, о киши айтат: "Жок, пайгамбарыбыздын дүйнөдөн коштошуунун бу жерде кабары келип атат" дейт. Бул улуу неме да? Кандай болгон чакта дагы пайгамбарыбыз бардыгын күбө кылып туруп анан айткан: "Фалюбаллигу шахиду минкумун гаиб". Ушул жерде барыңар 124 миң азы көп сахабалар бар эле. 100 миңден ашык, эркеги, аялы, арабы, ажами, карысы, жашы, карысы, муфтиси, алымы бардыгы мойнуна жүктөп, мынакей эми кыямат күнгө чейин жокторго кийинки муунда муун жеткирүү силердин мойнуңарда милдет. Bundan ары мен силерге жеткирдим, силер ары жеткиресиңер деп
өзүнүн мойнундагы улуу жоопкерчиликти өзүнүн үммөтүнүн мойнуна жүктөгөн да. Мейли. Андан кийин Алла Таала эмне деп атат? Ва иллам тафал. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Эгерде ушундай кылбай турган болсоң, демек жеткирбей турган болсоң деген сөз да. Фама баллахта рисалата. Ушундай кылбасаң, анда сен рисалат, Алла Тааланын берген рисалатын, жоопкерчилигин, пайгамбарчылыгын аткарган жоксуң дейт. Аллах ясимука минан нас. Адамдардан Алла Таала өзү сактайт. Адамдар тоскоолдук кылат, адамдар каалабайт, кабыл кылбайбы, зыян берип коет, коркпой эле кой аны бар. Алла өзү сактоосун алат. Ал жерди сен ойлобо. Алланын динин жеткире бер, Алла Таала өзү сактайт. Өзү колдойт, өзү коргойт, ал өзү билет. Кандай сактайт экен Алла Таала. Эми ушул жерлерде пайгамбарыбызга Алла субханаху ва таала лутф менен, боорукерлик менен, я юхан муззаммил, я юхан муддассир деп атынан кайрылган эмес да, караңыз. Эми башка пайгамбарларга кезек келе турган болсо кандай? Алла Таала Адам атабыз, баарыбыздын атабыз, адамзаттын атасы. Адам алейхиссалам биринчи пайгамбар, Адам алейхиссалам. Не деп атат? Я Адам, ey Адам деп эле айтып атат. Ускун анта ва заужукал жанна, сен жубайың экөөң бейиште жашагыла. Мына Нух алейхиссаламга келип Алла эмне дейт? Я Нух. Мына Куранды караңыз. Иннаху лейса мин ахлик. Баласы тууралуу айтты эле, мен ушу баламы дагы ушу топон суусуна кирип кетпесең, ушуну сактап кал я Алла. Алла Таала айтат, баласы мен үй бүлөмдөн дегенде сен үй бүлөңдөн эмес деп койгон Алла. Себеп дегенде имандуулар сен үй бүлөңдөн. Бул сен үй бүлөңдөн эмес. Баласы келбей койгон, кемеге чыкпай койгон, мен тоонун үстүнө чыгып алам, тигин үстүнө чыгып кетем деп. Балам, бүгүн эч ким кутула албайт Алланын азабынан. Жөн жүргөн болбой койду. Тияга бияка чыгып эле анан баары суунун астында калып кетти. Мейли, я Ибрахим, а'рид ан хада. Алла Таала Ибрахим пайгамбар, пайгамбарлардын атасы деп коет. Бани Исраилде канча пайгамбар келсе, баардыгы Ибрахим пайгамбардын белинен чыккан. Миңдеген пайгамбарлар чыккан Ибрахим пайгамбардын белинен. Миңдеген. Bir ele Musa peygamber ve İsa peygamberin ortasında ele kebirleri 1000 peygambersi, kebirleri 3000 peygamber değil. Uşuğa çeyin geldi. Ağaçı Musa peygamber çeyin kaça peygamber oldu. Buna İbrahim peygamber Allah Teala ne dep kayırlatat? Ya İbrahim. Siz qarаңыз bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Allah Teala qanday kayırılgan, başka peygamberlarga qanday kayırılgan. Qanday adep, qanday sый, urmat. Пайгамбарлардын бардыгы улуу урматтуу, улуу сыйлуу. Бирок Кур'ани Каримде бул бизге сизге эмес, пайгамбарлардын ортосундагы. Пайгамбарыбыз өзү кичпейилдик менен айтат эле, мени Муса пайгамбарга жогору койбогула, мени Юнус пайгамбардан жогору койбогула, мени бир да пайгамбардан жогору койбогула, кичпейилдиги менен айтат эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтат эле, ана саййиду вулди Адам ва ла фахра. Мен адам баласынын мырзасымын. Буга bir eç mындай менменсип айтып аткан жерим жок дейт. Алла Таала даражасы менен тилка русул фаддална бa'дахум бa'д. Алла Таала пайгамбарлардын кээ-бирине фазилет берген. Артыкчылык кылган. Я Муса иннаху аналлахул азизул хаким. Муса пайгамбарга кезек келгенде эмне? Ey Musa, ya Musa деп Алла Таала. Ya Musa. Албетте мен Алла Таала айтып атат. Азиз, kudretlüğümün, üstümdüğümün, hakim, danışmanmın dedi. İsa peygamberga ne dedi? Ve idh kâle Allahu ya İsa ibn Meryem. Meryem'din balası İsa dedi. Allah Teala. Ente kulte linnas. Sen adamlarga ayttın mı? Biz enebиз ekөөбүзгө сыйын кыла, Кудай кылып алла бизди деп. Охо, кыямат күнү пайгамбар, İsa пайгамбар бүтүп айткан эмес да. İsa пайгамбар мага сыйын кыла деп айткан эмес. Мен апама Мариямга алейхиссалам экөөнө тең Алла Тааланын саламы болсун, сыйын кыла деп айткан эмес. Бирок Алла Таала буну канча айтып атат? Мариямдын баласы İsa, сен адамдарга айттың беле? Апам экөөбүзгө сыйын кыла, Аллага сыйынбай эле деп. Охо, бу кандай сөз? İsa пайгамбар айтат, "Я Алла, сен билесиң мен мынтип айткан эмесмин?" Sen bilesin, müntü aytkan emesmi?
İsa пайгамбар. Мен bu dünyadan ketkenden keyin эле булар мени Кудай кылып сыйынып алды мыналардын барды. Акылдан адашкандар. Allah Taala bilet. Бирок эмне үчүн айтса, адамдардын баарына Иса пайгамбардын тилинен айттырып коюш үчүн мен Кудай эмесмин. Түшүндүңүзбү? Өзүнүн тили менен Иса пайгамбардын оозунан уккула. Ошону айттырып коюш үчүн эле. Мейли. Кандай болсо да, я Закария, инна нубашширука би гуламин исмуху Яхья. Эй Закария дейт. Алла Таала караңыз. Пайгамбарларды Кур'ан-ы Каримде Алла Таала өзүнүн атынан атап атат да. Эй Закария, биз сени куш кабарлайбыз. Ушундай уул перзент менен анын аты Яхья дейт. Закария пайгамбар, уулу Яхья пайгамбар. Я Дауд, инна жаалнака халифатан фил ард. Эй Дауд дейт. Биз сени жер бетинде орунбасар кылып койдук. Пайгамбарчылык да бердик, падышачылык да бердик. Халифа кылып койдук дейт. Мыналардын бардыгына турган карасаңыз, Алла субханаху ва таала bundan да башка жерде толтура, бардыгын аты менен атаса, пайгамбарыбызга кезек келгенде кандай? Жок. Я айюхар расул, я айюхан наби, я айюхал муззаммил, я айюхал муддассир. Башка. Ошончо Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды урматтап сыйлап, өзүнүн атынан атап алгандан кийин ey мусулмандар көздү ачкыла. İman keltirgендер, адептүү болгула пайгамбар менен саллаллаху алейхи ва саллам менен ошондой мынакей сахабалардан кийинкилердин бардыгы. Мына ушул аят түшкөндөн кийин сахабаларда мурда деле адеби бар эле пайгамбарыбызга, дагы адеби көбөйдү да. Күчөйдү адеби. Жана толук адепсиздиктен этиянттанып калды. Пайгамбарыбыздын алдында кандай болуш керек экен. Равахул Хаким ва саххаху вал Баззар. Булардын бардыгы Абу Бакр Сиддик разияллаху анху айтат. Ушул аят түшкөндө ла тарфау асватакум фавqa саутин наби. Култу я Расулаллах, айтыптыр да, о Алланын элчиси, валлахи ла укаллимук. Эми мен сиз менен эч качан сүйлөшпөймүн. Илля кахи саррар, сырдашкан бир туган катары эле мындай акырын шуырлашып сүйлөшөт го, ошондой гана сүйлөшөт. Байхакидин риваятында келет, Абу Хурайра радияллаху анху айтат, ушул аят түшкөндө инналлазина ягуддуна асватахум инда расулилlah, улайка аллазина имтаханаллаху кулубахум литтаква, лахум магфирату ва ажрун азим. Бул кийинки аят. Ушул сахабалар өздөрүнүн үнүн пас кылат эле, төмөн кылат эле пайгамбардын алдында депчи. Ушул аят түшкөндө Абу Бакр Сиддик разияллаху анху азыркы сөздү айткан экен да. Ант ичип айтам, валлади анзал алейкал китаб я Расулаллах. О Алланын элчиси, сизге китеп Кур'ан-ы Каримди түшүргөн затка ант ичип айтайын. Ла укаллимук, мен сиз менен сүйлөшпөйм, илля кахи саррар, хатта алкаллах таала. Ушу бир турган сырдаш, акырын шыбырлашып сүйлөшкөн кишиге, адам бир турганга окшош. Эмеге чейин Алла субханаху ва тааlanга жолукканга чейин. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху ушул мындай эле дейт да, качан пайгамбарыбызга бир ушундай элдер келип калса, коноктор келип калса, зияратчылар келип калса, өкүлдөр келип калса, вафттар келип калса, эмне кылат эле десе, айтат иза кадима ала расул саллаллаху алейхи ва саллам вуфуд арсала илейхим ма юаллимухум кайфа юсаллиму. Биринчи пайгамбар ошого пайгамбарыбызга киргизгенге чейин Абу Бакр Сиддик разияллаху бир адамды жибереткен. Барып үйрөтүп кой, пайгамбарыбызга кантип саламдаш керек. Киргизбей туруп. Так, ва я'муруhum bis-sakina wal-waqar. Токто. Өзүн жакшы алып жүрүшсүн, үндөрүн пас кылышсын деп ошого Абу Бакр Сиддик разияллаху анху үйрөтүп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында кандай адеп менен туруш керек, кандай адеп менен сүйлөшүш керек, кандай адеп менен сөздү угуш керек, жана башка ушулардын бардыгын Абу Бакр Сиддик разияллаху анху үйрөтүп, анан кийин киргизет эле. Hazret Umar ibn Hattab radıyallahu anhu, Umar radıyallahu anhu dağı uşunday kılat ele deydi. Mınake. Bukhari şerifte gelet, Abdullah ibn Zubayr radıyallahu anhu dan rivayet, Umar ibn Hattab radıyallahu anhu uşul ayat düşköndü, ünün gördü götürübögülü, Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ününün jogoru dep. Kana iza tekelleme inden nebi, lem yasma kalamu hatta yestafhima.
Пайгамбарыбыз алда сүйлөгөндө акырын сүйлөп, эмне деп атасың, катары кайтчы деп калчу экен. Ушуга чейин акырын сүйлөпчү, үнүн көтөрбөй. Кудум ушундай башка сахабалар дагы ушул аяттан коркуп, Аллах Кур'ан-ы Каримде аят түшүрдү деп, амалдарыбыз текке кетип калбасын, кичине үнүбүздү жогору кылып алып деп, коркуп акырын сүйлөшөт эле. Эми бир окуяны угуңуз. Бухари шарифте келет. Анас разияллаху анху риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу Сабит ибн Кайс деген сахабаны издеп калды. Сабит ибн Кайс кана? Ал үнү табияты ушундай жогору экен да. Кээ бир адамдар бар го, мындай үнү катуу го, сүйлөсө катуу сүйлөйт да. Ушуну карап, кана каякта карагылачы дейт. Бир киши айтты, я Расулаллах, мен анын кабарын билем деди азыр. Барды барып отурса, үйүндө ыйлап атат, башын ылдый кылып атат. Эмне болду? Кандай болду? Өтө жаман болду. Кандай? Пайгамбарыбыздын үнүнөн мен жогору, мен үнүм ушундай эле жогору сүйлөп, амалым бардыгы текке кетип деп ыйлап отурам деди. Ал келип туруп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айтты, я Расулаллах, мындай деп атат, мындай деп атат деп. Пайгамбарыбыз айтты, идхаб илей факуллаху, барып айтып кой. Иннака ласта мин ахлин нар. Ал айтып атат да, эми амалым бары текке кетсе, мен дозоктук болуп калдым депчи. Пайгамбарыбыз жиберди, киши жуучу жиберди, барып айтып кой деди ошо кишиничи. Айтып кой, дозоктон эмессиң сен. Валакиннака мин ахлил жанна, сен бейиштедесиң. Ал атайып үнүн көтөрбөйт эле. Просто үнү кичине эми Аллах ушундай жараткан экен, бийигирээк чыгат экен үнүчү. Бул риваяттарда келет, мына мен силерге азыр айтып берейин. Вакана раджул вайна, аякта азыр мынакей. Дагы башка бир риваятта мындай деп атат да. Ушул аят түшкөндө дахала байтаху ва агhlaqa бабаху ва тафиqa ябки. Үйүнө кирип эшигин жаап ыйлай баштады дейт да. Анан фафтакадаху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз аны издетип калды. Каякта жүрөт, тапкыла депчи. Табаранидин риваятында, Хакимдин риваятында Асиб ибн Ади ибн Ажлан айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга Сабит ибн Кайстын кабары келди. Пайгамбарыбыз ага киши жиберди. Ошондо келгенден кийин Пайгамбарыбыз айтты: "Ма юбки?" Не нерсе сени ыйлатып атат? Эмне үчүн ыйлап атасың деди. Факала Сабит айтты: "Ана сойетун" деди. Сойетун дегени үнү жогору кишини айтат. Мен үнүм бийик, үнүм жогору деди. Бир риваятта рафи'у саут, бийик үндө айтат да. Ва атахаввафу ан такуна хадиhi al-aya nazalat fiyya. Мен коркконум ушул аят мен тууралуу түштүбү деп коркотам деди да. Бул сахабачы Сабит ибн Кайс айтат, мен тууралуу түштүбү деп коркотам, я Расулаллах. Себеп мен үнүм бийик эле го. Бул жерде айтып атат, ла тарфа асватакум деп атат. Үнүңөрдү көтөрбөгүлө деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Ама тарда ан таиша хамидан ва тукталу шахидан ва тадхул ал-жанна?" Сен разы эмессиңби деди. Макталган жашасаң, мактоого татыктуу жашасаң, шейит болуп өлсөң, бейишке түп-түз кирип кетсең, разы эмессиңби деди эле. Разымын деди, я Расулаллах. Айтты, факала радиту ва ла арфау саути абадан. Айтты, мен разымын, үнүмдү эч качан эми бийик көтөрбөймүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үнүнөн жогору кылбайм деп. Ал жогору деле кылбайт да тай. Бирок баягындай да эми табиятында жаралган бийик көтөрүлүп. Бул киши вакыт кутила Сабит шахидан яуман Ямама радıyallahu anhu kama akhbara Nabi sallallahu aleyhi ve sellem mubashiran lahu. Пайгамбарыбыз өзүнүн доорунда эле айтып койгондой, бул Ямама деген катуу чоң пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөндөн кийин чоң газат болгон да. Абу Бакр Сыддык радıyallahu anhu халифатчылык учурунда ошо Ямама деген газат болгон. Ал жерде бир топ адамдар динден чыгып муртат болуп, Мусайлама Каззаб деген уксаңыздар керек, мен пайгамбармын деп чыкканда, өзүнү бир топ адам тартып берген. Ошондо Абу Бакр Сыддык радıyallahu аларга жихад жарыялап, алар менен кармашуу ошондой болгондо, ошол чоң кармашууда бул Сабит ибн Кайс бул болсо дүйнөдөн ошондо шейит болгон. Ошодо шейит болгон. Сабит ибн Кайс. Багавидин ибн Мунзир, Табарани, Хакимдин риваяттарына келет, окуя мындай болгон дейт. Ошол Ямама деген күн болгондо Сабит ибн Кайс Халид ибн Валид менен чыккан экен. Сабит ибн Кайс деп. Бунун колунда ошо ансарлардын желеги ушуда болгон экен. Мухажирлердин желеги болсо, ал болсо Салим Маула Аби Хузайфа деген болгон. Абу Хузайфанын ошол кулу, азат кылган кулу Салим деген болгон. Ошонун колунда.
Бул эки тең ушундай батырлардан болот да. Анан кийин Халид ибн Валид менен чогуу чыгып, Мусайлама Каззабты, ошо Мусайлама жалганчы пайгамбарды, ошону Вахши ибн Харб ошо өлтүргөн. Билесиздер да, Хамза разияллаху анху өлтүргөн бар эмес беле?